Аял киши эриңиз иштен келип жаткан учурда үч нерсени сөзсүз түрдө кылыңыз. Биринчиден жыпаржыт. Эркекке эң жагымдуу нерсе бул жыпаржыт. Аны нерсе сизден эч качан сасыкты, терди бирдегенин сезбеш керек эркек киши. Бул дегенде өзүңүз эле эмес. Мисалы сиз жыпаржытты сезип алдыңыз дагы, бирок үйгө кирсе үйдө тамактын жыты сасып турат, дайындаган тукумдар сасып турат, газ жыттанып турат. Бул нерсе туура эмес да. Үй негизи үй. Ошо жыныстык катнаш болгондо сиз менен эле болбойт да. Үйдү ичтеги жыт, аура бүт бардыгы таасир берет ошол нерсеге. Ошондуктан аура негизги маселени чечет, чөйрөт. Бул жактан бакырып турса, бияктан күчүктөр, бияктан эмелер, андай нерсе болбош керек. Ошо шартты түзүп даярдап коюшуңуз керек да. Күйөөңүз сапардан келип атса, иштен келип атса, биринчи жыпаржыт экен. Экинчиден жагымдуу кийим кече. Красный болсо оттой күйгүзүп турасыз. Ак болсо байшешекке башка аураны бересиз. Кийим көп нерсени өзгөртүп коет. Сонун көйнөктөрдү кийип күтүп алың да. Жок дебең. Жок дебең. Албетте бар. Аракет кылсаңыз табасыз. Жакшы жыпаржыт, жакшы жагымдуу көйнөк, кийим кече жуунуш керек. Адам жуунуш керек, тез жуунуш керек. Өзгөчө мына ыстыкта ар күнү кабыл кылыш керек душты. Эриңиз келип атабы, сасык башка жыттар эмес, ошо жуунуп таза болуп күтүп алышыңыз керек. Себеби өтө кыйын да. Мисалы сиз 5 мүнөткө эркек болуп көрүңөр, эркек болуп көчөгө чыгып басып көрүңөр, анан түшүнөсүз эркектердин абалын. Ал канчалык эркек кишинин нерсеси күчтүү экендигини, көздү тийиш канчалык кыйын экендигини, канчалык атаандаштык күчтүү экендигини. Ошондуктан аракет кылың, таза болуң, жыпаржыт себиниң, чөйрөнү таза кармаң. Эриңиз үчүн. Балагер, блогер болуп жаткан кыздардын кулагына күмүш сырга. Урматтуу эже карындаштарым, мурда интернет жок учурда адам бир күнөө кылса, өзү менен алып кеткен ошо күнөөсүн. Аны билбейт эле ким экендигини, балким 5 адамга таасир тийген, бирок ошо 5 адам кошулуп өлүп, андан кийин процесс уланган эмес да. Бүгүн интернет ушунчалык актуал болду, түбөлүктүү болду. Жакшылык маселесинде дагы көп нерсени кылып койсоңуз болот. Жамандык маселесинде дагы түбөлүктүүлүктү кылып койсоңуз болот. Эртең бул азыркы жаштар өнүгүп өсүп акылга келип, жаш өткөндөн кийин акылга келет. Акылга келген учурда баланча блогер мени бузулуп кетишиме, жашоомдун талкалашына себепчи болду деп айтат. Бул дүйнөдө айткандан кийин эртең акыретте кыяматта дагы айтат. Ошон үчүн бүгүн кыздар эмчегин көрсөтүп, жамбашын көрсөтүп, жоон санын көрсөтүп, реклама кылып эркектерди бузулушуна, зынасына, арамына себепчи болуп жаткан кыздар эртең катуу жооп бересиңер. Себеби бир нерсени түшүнүшүңүз керек да, бул интернетке чыккан нерсе өчпөйт, жок болбойт. Бул түбөлүккө уланат, атпайбы? Макул, сиз жок кылып салсаңыз деле, бул баары кийин козголуп, кайра актуалный боло берет. Ал уже чыккандан кийин бирөө сактап алат, бирөө досуна жөнөтөт, кетет бул нерсе. Интернет ушунчалык күчтүү системага айланды бүгүн. Күнөөңүз түбөлүккө уланат. Ошон үчүн айтарым, эже карындаштарым, нерсе кылганда ойлонуп кылайлы. Эркек киши үйгө келет экен, майрам болуп кетиш керек үйдүн ичи. Майрам шаңга бөлөнүш керек кадимкидей. Аял киши эгер акылдуу, парасаттуу болсо ошол нерсени кылат. Бирок кылбаса бул аялдын күнөөсү болуп эсептелет да. Балдарым, кызым, сен бар кухняны идиштерди жуу. Балам, сен комнаталар, жүктөрдү, мебелдерди чаңын ачы, тазала. Атаңар келатат. Атаңар келгенде жакшы күтүп алайлы, чарчап келет, чарчаганга шарт түзүп берейли. Могу диванды, могу тамакты кылайлы, кухнядан кийин могу жер тазала, ушул жерде салат деп, мисалы үчүн. Майрам шаң менен. Балам, сен проблемаңа атаңа дароо айтпа. Кызым, сен дароо атаң чага мына кем, мына жетпей атат дебегин. Дароо эркек киши келгенден кийин аял киши өзү баш болуп, мындай болду, апаң мындай деди деп, апасын урушат, апасы келин мындай деди деп, байкуш эркек көчөдөгү жүктү көтөрсүнбү, апасынын жүгүн көтөрсүнбү, аялдын жүгүн көтөрсүнбү, балдардыкын көтөрсүнбү, сырттагы проблемаларды көтөрсүнбү, нени көтөрсүн, кайсысына чыдасын. Эркек билет, эркектин кадырын, эркектин системасын эркек өзү түшүнөт да. Ошондуктан айтайын дегеним, жок дегенде эми ушу үйдө эс алсын. Эс албаса эркек киши качышты баштайт. Неге измена көбөйүп атат? Неге сойкуга баргандар көбөйүп атат? Ошол жакта эс алып калды эркек киши. Үйдө классика түз жашоо, түз неме, түздүктү көрүп калды. Айтайын дегеним, ошолордун катарына кирип калбасын эриңиз. Эриңиз үйгө келгенде сонун системаны көрсүн. Эркектер, силер дагы үйгө келген учурда эр болгула, ата болгула.
көчөдөгү проблемаларды үйгө алып ташып кирбегиле. Амана мындай, мынандай деп майдалашып кире турган болсоң, аялыңда толтура проблеманы тизип коет. Аял сен актриса болуп сонун күтүп ал, үйдү сонун кыл. Эркек сен жүгүңдү башка нерсеңди алып кирбесең, ата болуп кир, чындап. Бир кучак гүл менен кирбесең дагы, бир кучак мээри махаббат менен үйгө кир. Кыз кылыгы менен кызык деген сөз бар. Бул чындап реалдуулукка жакын. Эркек кишиге кызыктуу нерсе жагат. Кызык көрүнүңүз ар дайым. Кээде күйөөңүздүн көйнөгүнүн кийип алып, ага дуурамыш болуп, ар кандай кылыктарды кылдырып, күлдүргөндү билиңиз, бийлеп бериңиз. Кыз кылыгы менен да кыскасы. Скучный болбош керек аял киши. Аялы никеден кийин каалаган нерсени, көп нерсени кылышка уруксат. Кылыш керек чындап ошол нерсе. Бүгүн ошо девушка парик болуп сүйлөшүп жүрүп, жигит кыз болуп жүрөбүз дейт дагы, ошол учурда көп нерсени ошо жигитиге кылып берет дагы, эрге тийсе эрине зеригиштүү болуп кетет. Көп нерсени кылып бербейт. Ага ошо жигит кыз болсо, ошо нерсе жагымдуу, ошо нерсе рахат, ошо нерсе кайф берет. А эриңе кыл. Анан көп аялдар түшүнбөй, мен ажырашсам бутка туруп кетем. Ушу эрим болбогондо мындай кылып берет элем. Эрим болбогондо сонун үйлөрдө жашамакмын дейт да. А эриң барлыгы да кыла бер ошол нерсени. Сөз ажыраштырып билекке кылышың керекпи сен? Дегим келет. Ошондуктан айтайын дегеним, аракет кылайлы урматтуу эже карындаштарым. Кызыктуу болгоңуз, күлдүрүңүз, дароо туруп кичине ыйламыш болуңуз, эриңизди баягы карап туруп ситип баштасыңар. Абалынан чыкканга жардам бериң. Кайгылып келдиби, ошо кайгыны жокканга жардам бериң. Сүйүнүп келдиби, сүйүнүчтөн пайдаланып акча алышым керек деген системаны токтотуң. Күйөөңүз сүйүнүп турган учурда сиз ыйлап албаң. Өзүңүзчө бечара болуп, акча жок, ал жок, бул жок деп. Сүйүнүңүз да. Кайгырган учурда күлүп албаң, бакырып, залда ээлеп. Сентябрь жакындап калды. Кыздарыңыз окуш үчүн Бишкекке келгенде, Ошко келгенде, шаарга чыкканда 3 негизги фильтрди коюп жөнөтүңүз. Машинада дагы фильтр бар. Ар бир жеринде фильтри бар. Бир жерде бир нерсе тура эмес нерсе кирсе, машинанын мотору бузулат, машина жараксыз болот. Ошондуктан кыз балаңыз дагы бузулат эгер бул фильтрлер болбосо. Биринчиси ар намыс маселеси. Студент келип, көп учурда сойку болуп кеткендери дагы жок эмес. Айылдан келип, атасынан акча жок, башкасынан акча жок, контроль жок. Кыздары каалагандай клубуна барып, кыздары каалагандай жүрүп, окуу эмес, окуудан сырткары маселелер өтө көп болуп калган учурлар болот да. Ошондуктан контроль, атанын контролу ар дайым болуш керек. Кыз кимдин үйдө жашап атат, ким менен жашап атат, кайсы тууганыныкы жашап атат. Же көт каалагандай, каалаган жерде каалаган менен таанышып, каалаган ишти кылып жүрөбү деген тематикада ойлонуш керек. Бүгүн намыссыздар, мен намыстуумун деп кыйкырып, бирок намыссыздар өтө көбөйүп кетти. Жалаң форматтачы. Элдин көзүнчө өтө эркек, андан күчтүү пресси бар, андан күчтүүсү жок. Хорошо, бирок карап кой кызыңды. Сөзсүз звезда болуп интернетке чыгып кеткенден кийин анан кызым дейиш шарт эмес, туурабы? Кыз бала көп нерсени билдирбейт. Кыз бала көп нерсени атасынан уялат, айта албайт. Бирок задний фондо көп нерселер болуп кетип атат. Кыздар шаарга келген учурда ушу фильтрди коюп алгыла, ар намыс маселесин. Эч качан окуш үчүн келдиң, окушту жырт. Сага бала бар балдар менен сүйлөшүп. Таанышып, свидание кылып, жөн эле жүрүп, сен оку, медик болуп атасың, мугалим болуп атасың, кесиңди ал, дипломун кыл, окууну кыл. Жөн эле шарт этем, жөн эле акчасын аламын, пайдаланамын, айфон аламын, башка кыламын деп, тең башка жериңден жыртып чыгып кетпесин. Бир нерсе алдың, бир нерсе беришиң керек. Сени бере турган бир эле нерсең бар, башка эчтеке бере албайсың. Ошо эң кымбаттуу нерсени бергенден кийин сен эң арзан нерсеге айланасың. Шаарда ушундай. Чек алганы бар, ич алганы бар, каалаган жүрүп, соцсетке чыгарасын, тааныш айылдап жазат. Аны билбейсиң, ушул нерсени кесип кылып алгандар бар. Сентябрь болду, жаңа айлан кыздар келет, жөнөкөй кыздар келет, аналарды алдаш оңой деп, кымбат машинасы менен, башкасы менен барып, сени алдап койбосун, урматтуу жакарындашым. Карасаң ага душман катары эмес, сүйүктүү бир тууган катары, кең катары айтып атам. Студент кыздар айтат болгула. Фильтр коюп жөнөтүш керек да, ошон үчүн аталар тарбияны туура бериш керек. Аталар ток кылыш керек, эркелетип, ток чоңойгон кызды алдаш кыйын. Аялыңыздын алдында туруп бериңиз. Эркек кишилер биз үйлөнгөн учурда аялыбыз туруп берет, кыйынчылыкта, жакшылыкта, жаманатта деп үйлөнөбүз. Да, аялдар көп учурда туруп берет.
себеби бара турган жери жок, ажырашса сөз тиет, көз тиет, баардык маселелер болот, балалуу болуп калды. Балдар аялда калат, ошондо ар нерседен корккондуктан дагы, кыйынчылык болгондуктан дагы жоопкерчилик, намус маселесин да ортого коюп, аял киши ар дайым туруп берет. Изменага көз жумат, башкага көз жумат, бирок эркек кишилер туруп бербейт да. Кичине ооруп калса, кээ бир маселелер болуп калса, бар кет, колунан эмне келет эле, меникисин да, той бүттү, болду, үйлөндүм да, аялымсың да, болду эми, все, эч нерсе кыла албайсың деп каалаган мамилесин кылат да. Жок. Сен кыйын күндөрүңдө туруп берди, жаман күндөрүңдө туруп берди. Эмне үчүн кичине акча таап калган учурда сен туруп бербейсиң анын алдында? Жубай дегени аял киши кичине ыпластык кылып койсо, эки жүздүүлүк кылып койсо, подружкасы кечип кетет. Миң ишенген досу кечип кетет, тууганы кечип кетет аял кишиден. Кичине туура эмес жүрүп койсо, аял кишиден көбү кечип кетет. Бирок эр дегени кечип кетпеш керек. Эркек деген эч качан таштап кетпеш керек. Туруп бер дейт, дагы туруп берет. Бирок эркек киши туруп береби деген суроо негизинде. Сен туруп бере аласыңбы аялыңдын алдында? Ооруганда, кыйналганда, сыгылганда, башка болгондо. Ошондуктан суранарым, өтүнүчүм, аялдын алдына туруп бериңиз. Биз баткендиктерде сөз бар, гөлайба деген. Эриңе гөлайып караба. Страшный көздөрүң менен көздөрүңдү бакырайтып, мындай тиштериңди тырыштырып караба. Мамиленин эң жакшысын, жагымдуусун, сүйкүмдүүсүн эриңе кыл. Башка кимге кыласың? Кээ бир аялдар ушундай көчөгө чыкканда, автобуста, башка эркектерге жылмайып, сонун мамилеси башкача. Эркек киши сезбейт дейсиз, сезет. Бүгүн мүмкүн эмес нерселерге барып, шеринесине, башкасына барып, күбө болуп калат. Эркек киши өзү айтып келет. Аялым башкага мындай досума мындай мамиле кылат, бирок мага нөл. Чындыгында. Не дагы эрге тийгиңиз келип атабы? Ажырашкыңыз келип атабы? Ажыраштыңыз дейли, эми сиз бактылуу болосуз кайра. Бардыгын назарынан каласыз. Элдин дагы, күйөөңүздүн дагы, бала чаканын дагы ар кимдин назарынан калып кетпеңиз. Бүгүн кээ бирөөлөргө таң калам, ушу ажырашыш үчүн жашайт да. Эрге тийиштен мурда ажырашып план түзүп койгон болот. Эгер могу принциптерге туура келбесе, мен ажырашып кетем деп. Кудай сактасын, андай болбоңуз. 50 градус күн ысыганда, күн ыстыкта кылышыңыз керек болгон 3 негизги иш. Биринчиден, көп суу ичиңиз. Жөнөкөй. Газдуу эмес, сирин суулар эмес, кока-кола эмес. Жөнөкөй, муздак суулар тез көп ичиңиз. Кеткенинче суу ичиң. Организм суусундуктан сактайт, башка оорулардан сактайт. Суу эң пайдалуу негизи адам үчүн. Калориясы жок, семиртпейт. Сууду көбүрөөк ичиң, Ал эми экинчиден, ушу күн ыстыкта кылышыңыз керек болгон иш. Мисалы, эртең менен жолугас, достор менен, подружкалар менен отуруп туруңуз. Достор менен, туугандар менен көп катташыңыз. Өзгөчө күн ыстыкта. Эртең менен барасыз, мисалы үчүн күн ыстык тарагандан кийин 4-5-терде кайра үйүңүзгө кайтасыз да. Ал жолугушуу паланча мынча килограмм кошуптур, паланча мындай косметика алыптыр, мындай болуптур деген темаларда эмес, керектүү темаларда сүйлөшүңүз. Отуруп алып китеп талкуулаңыз, китеп окуңуздар кечке чейин, салкын жерде отуруп алып, кофейняда башкада. Бири-бириңизге туура багыт көрсөтүңүздөр, бири-бириңиздерди кемчилигиңиздерди айтыңыздар, мактап бири-бириңерди шоо отура бербестен, паланча мындай дебестен, бири-бириңерди кемчилигиңерди айтып ортого коюп талкуулап, мындай кылсак мындай болот экен, мындай кылсак мындай ийгиликке жетебиз, мындай кылсак 5 жылда мындай болобуз деп жакшы темаларда сүйлөшүп баарлашкыла. Ал эми үчүнчүдөн эң жакшы нерсе бул саякат. Күн ыстыкта бизде сото, кээ бир өлкөлөрдө азыр суук, кээ бир өлкөлөрдө кыш. Саякат кылыш керек да адам. Жаңыланат. Адам свежий болот. Ошондуктан сиз тааныбаган жер, сиз тааныбаган эл сизге көп таасирлерди берет. Үчүнчүсү саякат. Жараткан үчүн эң сүйкүмдүү аял эринин акчасын ашыкча ысырап кылбастан туура колдоно билген. Майды дагы керек болсо тамакка кошуткандай, керегинен ашча кылып, керегинен ашча тамак кылып, ашчасын төгө берип, итке берип, андай эмес. Эконом кылган, экономист аял. Жараткан үчүн сүйкүмдүү, Шайтан үчүн эң сүйкүмдүү аял ким десеңиз, аял эринин тапкан, пенетер менен тапкан акчасын каалагандай чачкан аял, каалагандай материал. Телефон чукуа. Бүгүн эринин телефонун аңдып турган аялдар өтө көбөйдү. Күмөн, ичинде арам ойлор. Ошо күмөнгө негиздүү бирдекени факты баары табасын. Издеген табат дейт. Бардык темадан баары табасын да. Бир тойлордун биринде атасы кызым деп туруп күйөө баласынын телефонун алып, ушуну чукуласам мен сенден ыраазы эмесмин дейт. Ошолор сонун бактылуу. Билесиздер, арам аял эриникин чукулаш, арам телефон чукулабаш керек.
Бүгін ошо өзүнчө агент болуп, өзүнчө разведчик болуп эриге ишенимсиздик проценти өтө көбөйгөн да бүгүн аялдардын. Жок, ишениш керек. Ишеним болбосо кантип бактылуу болосуң? Чукулап, чукулаган сайын сасыйт, билесиздерби? Бокту келип чукуласаң сасыйт го, тегерегинен. Сасыйт. Сасытпа. Таза карма.